Саламатсыңар балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе экзаменге даярданууга карата арналган келгиле экзаменге даярданалы деген берүүбүздү баштайбыз. Биз бүгүнкү сабакта дагы өткөндөгү сабакты улап эле дагы ар түрдүү бөлүмдөрдөн ар түрдүү эсептерди чыгартып көрсөтөм. А силер дептериңерге мүмкүн болушунча жазып отургула. Алгач мен тригонометрияга байланыштуу бир тапшырманы аткарыш үчүн 4-чү бөлүмдөгү бир аз теориялык материалдарды кайталап өтөйүн. Анда келгиле алгач кайталоого көңүл буралык, андан кийин анан тапшырма иштейбиз. Мынакей, негизги тригонометриялык теңдештиктер деген түшүнүк менен силер 8-чи класстын геометриясында жана 9-чу класстын алгебрасында таанышкансыңар. Ал жерде силерге белгилүү болгондой синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа жана котангенс альфалар тууралуу теңдештиктер кездешет. Алардын биринчиси синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа барабар 1. Бул негизги тригонометриялык теңдештиктердин биринчиси деп кабыл алган болчубуз. Ошондой эле экинчи тригонометриялык негизги теңдештикке тангенс альфа барабар синус альфа бөлүнгөн косинус альфа. Ошондой эле котангенс альфага байланышкан теңдештик бар. Же болбосо котангенс альфа барабар косинус альфа бөлүнгөн синус альфа. Жана ошондой эле тангенс менен котангенсти байланыштырган тангенс альфа көбөйтүлгөн котангенс альфа барабар 1 деген негизги теңдештик бар болчу. Кийинкиси 1 плюс тангенс квадрат альфа барабар 1 бөлүнгөн косинус квадрат альфа. Андан кийинкиси 1 бөлүнгөн котангенс квадрат альфа барабар 1 бөлүнгөн синус квадрат альфа. Урматтуу окуучулар, экранда силер көрүп турган негизги тригонометриялык теңдештиктер менен силер геометрия курсунан дагы алгебра курсунан да таанышкансыңар. Булар кайдан келип чыкканы далилденип көрсөтүлгөн силерге. Менин максатым бүгүнкү сабакта ушулардын арасынан айрымдарын колдонуп тапшырма аткарам. Башкача айтканда биз бул негизги тригонометриялык теңдештиктерди кайсыл учурда колдондук элек, ошолорду бир аз кайталап өтөйүнчү. Албетте, туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүдө колдонгонсуңар. Туюнтмалардын маанисин табууда колдонгонсуңар. Теңдештикти далилдөөдө колдонгонсуңар. Теңдемелерди чыгарууда колдонгонсуңар. А мен бүгүнкү сабакта ушул негизги тригонометриялык теңдештиктердин ичинен теңдештикти далилдеш үчүн биринчи негизги тригонометриялык теңдештикти пайдаланам. Бирок силерге айтаарым, ушул мен силерге көрсөтүп жаткан негизги тригонометриялык теңдештиктердин формулаларын эсиңерге сактаганга аракет кылгыла. Анткени силер экзаменге даярдануучу тапшырмаларды аткарганда 4-чү бөлүмдө ушул негизги тригонометриялык теңдештиктер көбүрөөк колдонулат. Анда эмесе азыркы кайталагандардын ичинен мен биринчи теңдештикти пайдаланып төмөнкү тапшырманы аткарып көрөйүн. Анда тапшырмага көңүл бургула. Ошол экзаменге даярданууга арналган китепчедеги 4-чү бөлүмдө силер көрүп турган теңдештик кездешет. Теңдештикти далилдегиле дейт. Демек бул тригонометриялык теңдештик. Ошондуктан далилдөө деп баштайын дагы алгач теңдештиктин өзүн жазып алайын. Анан теңдештикти далилдеш үчүн силерге белгилүү болгондой, теңдештиктин сол жагында турган туюнтманы теңдеш өзгөртүп көрөлүк. Башкача айтканда, теңдештикти далилдөө үчүн сол жагында туюнтманы теңдеш өзгөртүп, жыйынтыгында оң жагындагы туюнтма келип чыкса, анда теңдештик далилденген болуп эсептелиш керек. Мына мен сол жагын жазып алайын. Эми силерге белгилүү болгондой, кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча эки туюнтманын суммасынын квадратын жазганды билесиңер да. Биринчи туюнтманын квадраты плюс биринчи менен экинчинин эки эселенген көбөйтүндүсү плюс экинчи туюнтманын квадраты. Мына ушул формуланы мен биринчи кашаа үчүн колдонсом, синус квадрат альфа плюс 2 синус альфа косинус альфа плюс косинус квадрат альфа болду. Эми экинчи кашаанда эки туюнтманын айырмасын квадратка көтөрүш үчүн дагы бир кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдоноюн. Башкача айтканда эки туюнтманын айырмасынын квадраты биринчи туюнтманын квадраты минус биринчи менен экинчинин эки эселенген көбөйтүндүсү плюс экинчи туюнтманын квадратына барабар. Мына ушул формуланы колдонуп мен экинчи кашааны квадратка көтөрөйүн. Демек синус квадрат альфа минус 2 синус альфа косинус альфа плюс косинус квадрат альфа экендиги келип чыкты. Эми балдар баамдагылачы, окшош кошулуучуларды көрдүңөрбү? Ооба, мынакей эки окшош кошулуучу коэффициенттери бири-бирине карама-каршы экен. Башкача айтканда синус альфа косинус альфа менен минус 2 синус альфа косинус альфа карама-каршы. Булардын мааниси 0 болуп кетет. Анда бизде эмнелер калды? Синус квадрат альфадан 2 экен. Демек 2 синус квадрат альфа пайда болот. Косинус квадрат альфа дагы бир косинус квадрат альфа бар экен.
Демек плюс 2 косинус квадрат альфа көрдүңөрбү? Бул жерде эми 2-ни кашаанын сыртына чыгарып койсоңор болот балдар. 2-ни кашаанын сыртына чыгарсам, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа болот. Эми мына ушул жерде мен силерге тригонометриялык негизги теңдештиктердин биринчисин колдоном. Анткени кашаанын ичинде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфанын мааниси 1-ге барабар экендиги белгилүү. Демек кашаанын ичиндеги туюнтманын ордуна 1-ди жазсам, 2-ни 1-ге көбөйтсөм 2 пайда болду. Теңдештикти далилдеш үчүн мен сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртсөм 2 келип чыкты. А оң жагындагы туюнтмада 2 турат. Экөө эмне экен? Барабар экен. Демек мындан теңдештик далилденгени келип чыкты. Көрдүңөрбү балдар? Мен теңдештикти далилдеш үчүн тригонометриялык негизги теңдештикти колдондум жана кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдондум. Эми кийинки тапшырмага өтөйүн. Силер көрүп турган тапшырма ошол экзамендик китепчедеги 5-бөлүмдүн бир тапшырмасы. Мен тапшырманын шартын окуйун, силер жакшылап көңүл бургула. Фермердик чарба 960 тонна эгин жыйнаган. Жыйналган эгиндин 75%-ине буудай, калган эгиндин 6-5 бөлүгүн арпа түзөт. Фермердик чарба канча тонна арпа жыйнаган? Мына ушул маселе силердин 5-бөлүмүңөрдө кездешет. Мен ушул маселени чыгарыш үчүн алгач кыскача шартын жазайын. Жыйналган жалпы эгиндин салмагы 960 тонна. Буудай жыйналган эгиндики 75%, же болбосо жыйналган эгиндин 75%-ин буудай түзөт. Арпа болсо калган эгиндин 6-5 бөлүгүн түзөт. Кайталайм. Жалпы эгин 960 тонна экен. Анын 75%-ине буудай айдалган, калган эгиндин 6-5 бөлүгүнө арпа айдалган экен. Анда фермердик чарбада канча тонна арпа жыйналган? Мен ушул маселени балдар 2 ыкма менен чыгарып көрөйүн. Силер жакшылап көргүлө дагы кайсыл жолу силер үчүн рационалдуу болсо, ошол жолун пайдаланганга аракет кылгыла. Алгач мен 960 тоннанын 75%-ин табайын деп жатам. Мындай эмес, 75%-ин 0,75 деп тапсаңар да болот. Бирок мен силер мына көргөн ыкма боюнча көрсөтө турган болсом, x-ти таба турган болсом, 960-ты 75-ке көбөйтөм, анан 100-гө бөлөм. Ушундайбы? Анда 75 менен 100-дүн кыскара турганын көрүп турасыңар. 75 менен 100 экөө тең 25-ке кыскарат. 75-ти 25-ке бөлсөңөр 3, 100-дү 25-ке бөлсөңөр 4. Эми 960 менен 4 да кыскарат балдар. Карагылачы. 240, аны 3-кө көбөйтсөк 720. Бул буудай чыкты. Демек 960 тоннанын 720 тоннасы буудай экен. Эми калган эгиндин дейт. Калган эгинди табыш үчүн 960-тан 720-ны кемитсем 240 тонна бул калган эгин. Ушул калган эгиндин 6-5 бөлүгүнө арпа айдалган болсо, 240-тын 6-5 бөлүгүн табабыз. Аны табыш үчүн 240-ты 6-га бөлүп 5-ке көбөйтөм. 40 чыгат, 40-ты 5-ке көбөйтсөм 200 тонна. Мынакей балдар, 200 тоннага арпа айдалган. Мен муну бир ыкма менен чыгардым. Ушул эле маселени мындай кылып чыгарса да болот. Силер 960 тонна дегенди 100% десеңер, 75%-ине буудай айдалган болсо, демек андан 25-ти кемитсеңер калганы чыгып атат да силерде. 25% дегенде 0,25 деп туруп, 960-тын 4-төн 1-ин же 0,25-ин таба турган болсоңор, 240 тонна калат. Бул 240 тонна деген калганы. Эми ушул калганынын 6-5-ин таба турган болсок, мынакей кайрадан эле 200 тонна чыгат. Мына ушинтип чыгарганга дагы болот. Карап көргүлөчү. Силерге кайсыл жолу ыңгайлуу болсо, ошол жол менен чыгара берсеңер болот. Жообун жазган учурда маселенин шартында эмнени сурап атат? Ооба балдар, фермердик чарба канча тонна арпа жыйнаган? Демек, фермердик чарба 200 тонна арпа жыйнаган. Мынакей маселенин жообун жазганда дагы шартында берилген суроону толук окуп, анан толук жооп бергенге аракет кылышыңар керек. Эми кийинки тапшырмага өтөлүк. Карагылачы, 3-чү тапшырмада жөнөкөйлөткүлө деп турат. Демек, силерде туюнтма берилген. Берилгенде дагы бөлчөктүү рационалдык туюнтма экен. Бул туюнтманы жөнөкөйлөтүш үчүн кантип жөнөкөйлөтөбүз? Ооба, алгач мен чыгаруу деп жазып алайын. Эми эмне кылам балдар? Бул туюнтманы жөнөкөйлөтүш үчүн мен алымын
бөлчөк сызыгынын сызайында алымында турган туюнтмаларды өзүнчө теңдеш өзгөртүп көрөйүнчү балдар. Анда биринчи жакшылап көз салып тургула. Биринчи мен x көбөйтүлгөн тамырасында x'ти кантип өзгөртсөм болот? Муну мындай кылгыла. X тамырасында x'ти тамырдын сыртында турган x'ти тамырдын ичине киргизели. Ал үчүн тамырдын сыртында турган x квадрат болуп ичине жазылат. Ушундайбы? Анда тамырдын ичинде x квадрат көбөйтүү x деген туюнтманы жөнөкөйлөсөк, негиздери бирдей болгондуктан даража көрсөткүчтөрү кошулуп, тамыр ичинде x'тин кубу пайда болот. Тамыр ичинде x'тин кубун тамыр ичинде x'ти жазып туруп, кубту кашаанын сыртына жазып койсок болот. Ушундайбы? Эми келгиле y тамыр ичинде y-тин көбөйтүндүсүн дагы теңдеш өзгөртөлү ушундай кылып. Аны теңдеш өзгөртүш үчүн өзүн жазайын. Y-ти дагы квадраттык тамырдын ичине киргизели балдар. Квадраттык тамырдын ичине киргизиш үчүн y квадрат деп жазып киргизебиз. Анда тамырдын ичинде турган туюнтмага көңүл бургулачы. Y-тин квадраты көбөйтүү y бул албетте негиздери бирдей болгондуктан даража көрсөткүчтөрү кошулат, анда y куб чыгат. Анда квадраттык тамыр ичинде y куб дегенди биз теңдеш өзгөртүп, квадраттык тамыр ичинде y деп туруп, кашаанын сыртына кубту жазып койсок болот. Мына балдар, мен берилген туюнтмадагы алымында турган туюнтманы теңдеш өзгөртүүлөрдү жүргүзүп жатам. Эми үчүнчү учурда ушулардын экөөнүн суммасын карашыбыз керек. Ошондойбу? Алымында сумма турбайбы? Муну караш үчүн бизге кыскача көбөйтүүнүн формуласы жардамга келет. Канакей балдар, бул кыскача көбөйтүүнүн формуласын дагы дептериңерге жазып алгылачы. А куб плюс b куб. Эки туюнтманын кубтарынын суммасы эмнеге барабар эле? Алгач биринчи көбөйтүүчү катары ошол эки туюнтманын суммасын жазабыз. Экинчи көбөйтүүчү катары алардын эки туюнтманын айырмасынын квадратынын толук эмес учурун карайбыз. Толук эмес квадратын. Демек минус а б эки жок, байкап жатасыңарбы? Келгиле ушул кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланып мен жазып алайын. Анда демек биринчи кашаанын ичинде тамыр ичинде x плюс тамыр ичинде y, экинчи кашаанын ичинде тамыр ичинде x-тин квадраты минус квадраттык тамыр ичинде x y плюс тамыр ичинде y-тин квадраты. Эми бул эмнеге барабар болот? Мындан ары да теңдеш өзгөртөлүчү. Биринчи көбөйтүүчүнүн өзүн жазайын, кашааны. Экинчиде тамыр ичинде x-тин квадраты дегенди x деп жазайын, минус x y плюс y. Анда демек бул жерден жаза турган болсок, берилген туюнтманын алымында турган туюнтманы теңдеш өзгөрткөндө силер көрүп тургандай туюнтма келип чыкты көбөйтүндү түрүндө. Мен анда ошону жазайын. Мынакей, экөөнү жаздым. Бул мындай кылып жазуу силерге ыңгайлуураак. Узун кылып чубалтып жазгандан көрө өз-өзүнчө иштеп алып, анан алымына мынакей теңдеш өзгөртүлгөн туюнтманы жаздык, бөлүмүнүн өзүн жазып койгон ыңгайлуу. Эми бирдемени байкадыңарбы балдар? Бөлчөктүн алымында турган экинчи кашаа менен бөлчөктүн бөлүмү кыскарат. Мынакей, бөлчөктүн алымында турган экинчи көбөйтүүчү менен бөлчөктүн бөлүмүндө турган туюнтма кыскарат. Демек анда экөө кыскарып кетсе, жыйынтыгында тамыр ичинде x плюс квадраттык тамыр ичинде y келип чыкты. Анда жообун жазалык. Жообу квадраттык тамыр ичинде x плюс квадраттык тамыр ичинде y келип чыкты. Урматтуу окуучулар, экранда чыгарылган тапшырманын чыгарылышын дептериңерге жазып алгыла. Эми силерге эскертерим, ушул эле тапшырманы силер башкача бир ыкманы колдонуп, башкача теңдеш өзгөртүүлөрдү жүргүзүп чыгарсаңар дагы болот. Эми кийинки тапшырманы аткараардан мурда балдар, ар бир экзамендик тапшырманы чыгарган учурда силер ага чейинки өтүлгөн теориялык материалдарды кайталашка туура келет. Алгач мен теңдештикти далилдөөнүн бир нече жолдорун кайталап алайын. Кана, көңүл бурабыз. Мен жогоруда бир теңдештикти чыгарганда колдондум. Демек теңдештик берилип калса, аны далилдеш үчүн оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, сол жагындагы туюнтманы алсаңар болот. Же сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, оң жагындагы туюнтманы алсаңар болот. Же үчүнчү ыкмасы теңдештиктин эки жагындагы туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп, теңдеш барабар туюнтмаларды да алсаңар болот. Жана төртүнчү ыкмасы ушул теңдештиктин эки жагындагы туюнтмалардан айырма түзүп, теңдештик болуш үчүн айырма нөлгө барабар болгон учурда далилденген болуп эсептелет. Мына балдар, экрандагы теңдештикти далилдөөнүн жолдоруна жакшылап көңүл бургулачы. Демек,
Силерге ушул теңдештикти далилдөөнүн жолдорун берген учурда силер жакшылап көңүл буруп, кайсыл учурду колдонсоңор, кайсыл ыкманы колдосоңор ыңгайлуу экендигин өзүңөр баамдашыңар керек. Мен буга чейинки берилген теңдештикти далилдөөдө же болбосо тригонометриялык теңдештикти далилдөөдө сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, оң жагындагын алдым. Азыр эми кийинки теңдештик берилсе, аны дагы далилдеп көрөлүк. Демек мен бир ыкма менен далилдейин, силер башка экинчи ыкмасы менен өз алдыңарча далилдеп көргүлө. Анда эмесе келгиле, кийинки теңдештикке көңүл бурабыз. Мынакей, теңдештикти далилдегиле деп силерге ошол экзамендик китепчедеги тапшырмалардын бирөөнү алдым. Муну далилдеш үчүн мен алгач далилдөө деп жазып алайын дагы, теңдештиктин өзүн көчүрүп жазайын. Карагылачы, бул теңдештикти далилдеш үчүн оң жагындагын эле өзгөртүп, сол жагына теңдеш өзгөртүп алсаңар болот, же сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, оң жагындагын алсаңар болот. Мен азыр бул теңдештикти далилдеш үчүн сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, оң жагындагы туюнтманы алайын. Мен бүгүнкү сабакта ар дайым эле эки учурда тең сол жагындагын өзгөрттүм, а силер өз алдыңарча азыркы теңдештикте оң жагын өзгөртүп чыгарып көргүлө. Болуп турбу? Анда келгиле, мен сол жагындагы туюнтманын өзүн жазып алайын. Демек, а плюс 1-дин кубу минус а плюс 1 барабар. Бул эмне? Демек, бул теңдештикти далилдеш үчүн сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүүдө окшош кошулуучуну көрүп турам. Же болбосо жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. А плюс 1 деген жалпы көбөйтүүчү. Анда жалпы көбөйтүүчү катары кашаанын сыртына чыгарсам, биринчи кемүүчүдө а плюс 1-дин кубу турбады беле? Демек, а плюс 1-ден бирөө кашаанын сыртына чыгып кетсе, а плюс 1-дин квадраты калды. Минус экинчи кемитүүчү а плюс 1 болсо, ал кашаанын сыртына чыкса, минус 1 калды. Дептериңерге жазып отургула балдар. Эми бул жерден эмнени пайдаланам? А плюс 1-дин өзүн жазайын. А экинчи кашаага көңүл бургулачы. А плюс 1 минус 1 деп турат. Мен минус 1-дин квадраты деп жазып койдум. Көрдүңөрбү? Минус 1-дин квадраты дегенекей минус 1 дегенге квадрат койдум. Анткени 1-дин квадраты кайра эле 1ге барабар болчу. Эми ушул жерде мен кыскача көбөйтүүнүн бир формуласын колдоно алам. А плюс 1-дин өзүн жазайын дагы. А квадрат минус б квадрат бул а минус б, а плюс б деп өзгөрөт. Демек, анда ушул кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдоно турган болсом кантип өзгөртөм балдар? Азыркы учурда бизде а-нын ордунда а плюс 1 турат. А б-нын ордунда 1 турат. Демек, анда мен бул кашаанын ичиндеги туюнтманы эки көбөйтүүчү катары ажыратып жазайын. А плюс 1 минус 1, а плюс 1 плюс 1 деп жаза алам. Ушундайбы? Демек, а плюс 1 минус 1, а плюс 1 плюс 1 деп жазсам, мынакей, мен айырманы көбөйтүндү түрүндө жазып алдым. Эми бул жерден а плюс 1-ди жазайын дагы, биринчи кашаадагы а плюс 1 минус 1 0го барабар болот, ошондуктан а-нын өзүн эле жазып коеюн. А экинчи кашаада плюс 1 болгондуктан а плюс 2 деп эле жазып коем. Анда силер баамдагандай көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштыруудан көбөйтүүндө өзгөрбөгөндүгүн эске алып, а-ны биринчи көбөйтүүчү катары жазып алсам, а көбөйтүлгөн а плюс 1, а плюс 2 болду. Демек, мен теңдештиктин сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртсөм, а көбөйтүлгөн а плюс 1 көбөйтүлгөн а плюс 2 деген 3 көбөйтүүчүгө ажырады. Мен эми оң жагындагы туюнтманы мынакей көчүрүп келип жазсам, экөө теңдеш барабар экендиги келип чыкты. Демек, мындан бул теңдештик далилденгендиги келип чыкты. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушул сыяктуу теңдештиктерди далилдегенде дагы ар түрдүү буга чейин өткөн теориялык материалдарды пайдаланууга туура келет. Эми ушул жерден кийинки бир материалды мен кайталап өтөйүн, бирок муну кийинки сабакта чыгартам. Экранда силер көрүп турган теңдемелер системасында x-тин жана y-тин даражалары квадрат жана x менен y-тин көбөйтүндүсү турат. Ушул сыяктуу теңдемелердин системасы берилсе, эки өзгөрмөлүү сызыктуу эмес теңдемелер системасы экендигин көрүп турасыңар. Андан башка силер 7-класста a1x плюс b1y барабар s1 жана a1x плюс b2y барабар s2 түрүндө берилген эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемелер системасы менен да таанышкан болчусуңар. Мен силер менен эмки сабакта ушулардын ичинен эки өзгөрмөлүү сызыктуу эмес теңдемелер системасына карата тапшырма аткарам. Башкача айтканда, эки өзгөрмөлүү сызыктуу эмес теңдемелер системасында
чыгарылышы деген эмне экендигин эрежесин берип атам. Эки өзгөрмөсү бар теңдемелердин системасынын чыгарылышы деп системанын ар бир теңдемесин туура барабардыкка айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери аталат. Урматтуу окуучулар, бул материалды мен жөн берген жокмун. Ушул материалды колдонуп биз кийинки сабакта тапшырма аткарабыз. Башкача айтканда, экзамендик тапшырмалардын арасынан сызыктуу эмес эки өзгөрмөлүү теңдемелер системасын эмки сабакта чыгарып баштайбыз. Анда эмесе ушул алган маалыматтарды пайдаланып, калган тапшырмаларды да өз алдыңарча аткарып көргүлө. Силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.